13 номердан Нурдулло Тегенбергенов, 9 Арсен Талайбеков, 7 Атайбек Каныбеков, 14 Темирлан Жорданат Кудайбердиев, 1 Сайт Аманбаев, 2 Самир Мавлянов, 10 Илья Игольников, гол ардактуу футзал сүйүүчүлөрү. Дал ушундай эң алгачкы чабуулда эле эң биринчи сокку голго айланып отурат жана Улукбек Манасовдун кубаттуу сокусу дал ушинтип Ош шаарын 1-0 эсебинде дагы алдыга алып чыкты. Демек, курамдарга болушунча тездик менен токтолуп өтөйүн. 12 Саян Данияров болчу, Самаган Насирбеков 4-6 Кудайбердиев жана Данат Кудайбердиевдин сокусу гол. Эсеп 1-1. Ардактуу футзал сүйүүчүлөрү, Борбор каланын командасы өз оюнун көрсөтүп жаткан учур байкайбыз. Артта калды жана гол. Кандай керемет гол. Чындыгында Атайбек Каныбековдун орундоосунда кубаттуу сокку бардыгын жокко чыгарып олтурат. Ал эми дал ушул Ош командасында дарбазачылар алмашкан. Экинчи таймда Расул Ахматов өз оюнун өткөрүп жаткан болчу, бирок мындай соккуну менимче Умар Ормакеев болсо эле ушул жерден борбордук бөлүккө чыгарылган топ жана сокку бар десек, албетте анын башынча жандуу оюнду өткөрүп көрүшү керек. Азыр убакыт соңуна келди ардактуу футзал сүйүүчүлөрү жана Бишкек командасы 2-1 эсебинде жеңүү менен дал ушул турнирдин абсолюттук чемпиондору атып отурат жана албетте бул эки айлампадан